Жаштардын тажрыйбасы аз, булардан кандай депутаттар чыгат эле дейт го элдерчи. Анга кандай карайсыз? Эми ар кимдин көз карашы ар кандай. Ар бир адам өзү үчүн да. Мисалы мен бул депутатка келерден мурун эч кандай коркуу сезим болгон эмес. Анткени 2017-жылдан бери бир канча уюмдар менен иштешип, Депутаттыкка аттангандан баштап депутат болгонго чейин канча акча кетти? Чынын айтайын, менде бир дагы акча кеткен жок. Бир эле кеткени соттолбогон арызды алыш үчүн 78 сом эле кетти, болду. Башка эч кандай акча кеткен жок. 23 жашта ал нерсеге кантип үлгүрдүңүз? Кайсы убакытта окунуп бүттүңүз? Көздөгөн максатына бир канча убакытка жетпей эле эрте жетсе болот да. Мен ушул көп ийгиликке жетимдин бир себеби, жаш болсом да жеткен себеби бул менин майыптыгым. Менин майыптыгым бул көп эртерээк өзүмө келгенге, эртерээк башкаларга салыштырмай ийгилик жетиме ар дайым мага көмөк көрсөтүп, алдыга умтулуума мүмкүнчүлүктөрдү жаратып берет. Менин мындай бакытым ачылды десем болот да. Буга себепкер биринчи Чынар коомдук фонду, Найзык кыз майыптууар кыз келиндерди колдоочу уюму, андан сырткары равенство уюму. Андан кийин эле мен эң чоң ийгиликке жеткирген бул Агахан фонду жана Касамин долбоору. Ошол уюмдар мени алдыга сүдүрөп, мындай айтканда үмүтү жок кызды үмүттүү кылып, жумуш менен камсыздап, максаттуу кызга айландырды да. Эгерде биздин Кыргызстанда ошондой уюмдар жок болгондо, көпчүлүк майыптыгар эле эмес, деги эле жөнөкөй дени сак адамдар дагы адамдарга деле мындай минус, кандай десем, өсүп өнүгүшүнө шарттар түзүлмөк эмес. Биринчиден менин ата-энем дагы каршы болгон. Депутат болбой эле кой, депутаттар деген жаманат деген атка калып калат. Жаштарды өнүктүрүүчү атайын борборлор жок, аларды билем ясна. Мага көйгөйлөр, мага эч кандай тоскоолдукту жаратпайт. Аралыктан шейлөөгө жардам берди. Азыркы учурда технология өнүккөн эмеспи? То есть бат биринчиден убакыт үнөмдөлөт, экинчиден болсо катачылыкты жок десек болот да. Мисалы мен айыл жергесинде 156 добуш алдым. Эч кандай агитация жүргүзбөй, даже өзүм барбай. Көпчүлүгү мени жаштар колдоду. 18 жаштан 30 жашка чейинки жаштардын көпчүлүгү. Ошо баш дөбөдө жашаган жаштар, алар ошол маалда баш дөбөдө жүргөн жок да, башка жакта туруп шайлады да, Силерде 21 депутат бар экен, ошол 21 депутаттан 10 аял киши деп уктум да. 11 даже. 30%тен бул 51-55% болуп атат да эми. Жана квотадан даже ашык. Депутатка деле келген максатым, мен бул жашоого майыптым бар болуп келдим. Значит, биздин Кыргызстанда ошондой көйгөйлөр бар экен. Аны эмне үчүн башкалары көтөрбөйт? Ошону мен көтөрүп чыгышым керек. Эмне үчүн көтөрбөйт? Анткени көбүнчө саясатка жана депутаттыкка жалаң дени сак адамдар келет дагы, майыптыгар жарандардын көйгөйүн элестете алышпайт. Биз баскан жолду алар басып көрөлүк болгондуктан алар билишпейт. Кайтарым байланышты кантип түзүп баштайсыз мындан алдын? Основной соцсет аркылуу, андан сырткары айыл жергесине барып кыдыруу менен, свод анализдерди жүргүзүү менен, основной ушуларды. Отчет бересиз да, Конечно. Бизде Ош областында аялдардын демократиялык сети бар. Бул основной айымдарды депутатка өгүттөө боюнча, депутатка тапшыртуу боюнча ошол жактан эле окудум. Саламатсыздарбы, урматтуу Интербилим YouTube-нун көрүүчүлөрү. Биз бүгүн жаңы подкастты тартып атабыз. Эске сала кетсем, биздин депутаттар менен болгон темабыз жергиликтүү кеңештеги жаштар, жаңы көз караштар. Бүгүн бизде конокто Баш дөбө айыл өкмөтүнүн кеңешинин депутаты Меңдайым Сүйүнбай кызы. Анда эмесе Меңдайымга сөз берсек. Сиз өзүңүз жөнүндө биздин көрүүчүлөргө айтып өтсөңүз, андан кийин маекти улантабыз. Рахмат. Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздерди көргөнүм аябай кубанычтамын. Менин атым Меңдайым Сүйүнбай кызы. Учурда Өзгөн районунун Баш дөбө айыл өкмөтүндөгү жергиликтүү кеңештин депутатымын. Жашым 23-тө. Мындан сырткары жеке ишкерлик менен алектенем жана Мамакеш долбоорунда психологиялык боюнча тренингдик менен алектенем. Демек сиз психолог да экенсиз да,
Кыргызстанда жергиликтүү кеңештеги жаш депутаттардын арасында эң жаш депутат сиз болсоңуз керек, жаңылышпасам. 23 жаш деген бул деген эми чындап эле эң жаш куракта келипсиз да депутат болгону. Сиз өзү депутат болуудан коркпойсузбу? Мындай жаштардын тажрыйбасы аз, булардан кандай депутаттар чыгат эле дейт го элдерчи. Анга кандай карайсыз? Эми ар кимдин көз карашы ар кандай. Ар бир адам өзү үчүн да. Мисалы мен бул депутатка келерден мурун эч кандай коркуу сезими болгон эмес. Анткени 2017-жылдан бери бир канча уюмдар менен иштешип, өзүмдүн үстүмдөн иштөө боюнча, принять себе боюнча бир канча курстарга катышып, азыркы учурда мындай эч кандай менде коркуу сезими жок. Депутатка барганда деле эч кандай коркуу сезими болгон жок. Эми тажрыйбалуу депутаттар басмырлоо кылышы мүмкүн да. Мисалы үчүн азыр 21 депутат силерде. 21 депутаттардын арасында мурун депутат болгондор да бар да, тажрыйбалуу, мыйзамды жакшы билген, жергиликтүү кеңештин мыйзамдарын жакшы билген. Андан кийин силерди басмырлабай элеби, сен жаңы эле келдиң, мындай чечилбейт бул суроо, мындай чечилет керек болсо деп басмырлоону сезбейсизби? Мен бул жака келгениме 3-4 ай болуп атат. Депутаттык дайындалганга. Бирок менде эч кандай кыйынчылыктар болгон жок, эч кандай басмырлоо, коондуктоо деген нерсени көргөн жокмун. Анткени бул учурга чейин биз айыл жергесинде активдүү жаштардын катарын толуктап келгем. Биздин айылга Касамин чоң проекти келген. Ал жакта ошол басты боюнча коомдук кабарчы жана фасилитатор болуп иштеп келгем. Ошол учурдан баштап эле депутаттар менен бир мамилебиз бар. Эч кандай мындай тоскоолдук же көрө албастык же мындайча айтканда менин адамдык деңгээлимди же укугумду тепсилөө деген эч нерсе байкаган жокмун. Жок, мындай сиздин профессионалдыгыңыз боюнча шектөөлөр болгон эмес экен да. Депутат болуп келгенден мурун эле алака түзүп иштеп жүргөн экенсиз да, ошо депутаттар менен. Жаштарга эмне депутат болуп барбайсыңар деп мен айылдагы жаштардан сурасам, көбү айтат да. Ой, ан үчүн аябай көп акча керек депчи. Сиз өзү канча акча сарптадыңыз? Ошол депутаттыкка аттангандан баштап депутат болгонго чейин канча акча кетти? Чынын айтайын, менде бир дагы акча кеткен жок. Бир эле кеткеним соттолбогон арызды алыш үчүн 78 сом эле кетти, болду. Башка эч кандай акча кеткен жок. Үгүттөө маалдачы? Үгүттөөнү айта кетсем, негизи үгүттөгө 3 адамды белгилегем. Ал менин бир үй бүлөм жана досум. То есть 7 адамдан турат. Бирок ошол учурларда мен көбүнчө тренерлик боюнча көп алектеңден көп Бишкекке кетип калам. Кээде көлгө кетип калам. Ошол учурларда мен то есть депутат жанагы шайлоо болбодубу? Шайлоо күнү дагы мен ошол жерде өзүм болгон жокмун. Өзүм добуштап бере алган жокмун. Эч кандай агитация иши да жүргүзгөн жокмун. То есть сүрөттү гана жибергенбиз бир күн мурун. Андан башка только онлайн форматта да. Андан башка эчтеке болгон эмес. То есть мындай шайлоочуларды үгүттөө кампаниясын кантип өткөздүңүз? Ошого акча кеттиби? Жок, эч кандай акча кеткен жок. Үгүттөө кандай ыкманы колдондуңуз? Бизде по телефону аркылуу эле, то есть сарафанный радио сыяктуу эле. Достор бири-бирин айтып, ушул кыз ушундай болуп дайындалып атат, айт ушуну колдобойлубу деген сыяктуу оозуздон өтүп эле ушундай болуп WhatsApp группаларбы? Да. Ошол жерден бири-бирине айтып, андан кийин неметишиптир да. Ошол жерде WhatsApp группада сиз өзүңүз сүйлөп аттыңызбы? Мен эч кандай нерсени сүйлөгөн жокмун. Өзүңүздүн платформаңызды мен депутат болсом, мындай суроолорду чечем деген мындай жазма түрүндө тараттыңыз да, Жок, эч кандай жазма түрүндө таратканым жок. Бизде айыл жергесинде көбүнчө шайлоогон күн же бир жумага калганда атайын элдерди чогултат, курултай сыяктуу өткөрүшөт. Депутаттардын баардыгы келет, то есть катышкан гана депутаттар да. Ошол учурда мен да Бишкекте болгон жокмун. Мен менен тең-тең атаңдашкан эле депутаттар мен платформамды окуп беришти. Бул ошол кыз ушундай келбей калгандыгына байланыштуу биз айтып берели деп эле мен платформамды алар эле айтып берди. Озеки эле. Ошондо сиздин платформаңыз кандай суроолордон турат? Биринчиси бул айрыкча айыл жергесинде азыркы учурда сиздер да көрүп жатасыздар. Мектепте китептердин баардыгы сатылып алууда. Бизнеске айланып кеткен китептердин баары. Ошол китептерди бизнеске айландырбай, мамлекет тарабынан акысыз берүү боюнча китептерди алуу.
Ал эми экинчиси болсо бул майыптуулар жарандардын укугун колдоо жана аларды кыска мөөнөттүү окуу курстарда окутуп жумуш менен камсыз кылуу болгон. Анткени майыптуулар жарандар азыркы учурда көмүскөдө калып атат. Көпчүлүгү мектепте окуй алышпай калып атат. Анткени биринчиден шарт түзүлгөн эмес. Экинчиден болсо кадрлар даяр эмес болгондуктан көпчүлүк көмүскөдө калып атат. Ошол көйгөйлөрдү чыгаруу максатында, ошолордун үмүтүн актоо максатында, окуктарын сактап калуу максатында экинчи платформам ушундай болгон. Анан үчүнчү платформам болсо бул Өзгөн району негизи Күрүч менен аябай таанымал, туурабы? 2020-жылдардан бери япондор менен иштешем. Өзүмдүн жеке ишкерлигим бар. Бул Өзгөн Райс Продукts деп аталат. Өзгөн күрүчтөн жасалган печенье, чай, скрабтар болуп саналат. Учурда Бишкекте бизнес центрде сатылууда. Өзгөн күрүчүн көбүнчө мындай көпчүлүгү сечкага айланып кетет, майдаланыпчы. Анан аны сатыкка чыгарсаң аябай эле төмөн алат. Анан дыйкандардын болсо актабай калат акчасынчы. Биз ошону биргеликте япондор менен биргеликте иш алып барып, лабораториядан өткөрүп, чет мамлекетке экспорттоого жол ачуу деген үчүнчү платформамды койгом. 2020-жылдардан бери Агахан менен биргеликте биз Касамин чоң проекти менен иш алып барабыз. Айыл жергеси, Кашка Терек жана Баш Той Байлык өкмөтү. 2022-жылы айыл жергебизге болсо эч кандай азотту колдонбостон экологияны сактап калуу максатында биогумусту туура пайдалануу жана аны жер семирткич катары колдонуу боюнча бир канча окуу курстардан өткөн биздин айыл. Буюрса ошону дагы илгерилетүү максатында Кыргызстандын, то есть Өзгөн районундагы күрүчтөрдү бренд катары сактап калуу максатында ошол платформамды киргизгем. Буюрса ошонун үстүндө иштеп жаткан учурум. То есть мындайча айтканда, Өзгөн күрүчүнүн сечкасынан печенье жасоо, печенье, скраб жана чай. Анан чай жасоо ыкмасын баштаган экенсиз, 2022-жылдан баштап. 2022-жылдан бери. Эми сиздин өзүңүздүн жашоо турмушуңузда 23 жашта ал нерсеге кантип үлгүрдүңүз? Кайсы убакытта окууну бүттүңүз? Өзү мына жаштар 17 жашында бүтөт, андан кийин окууга тапшырса 21-22 жашында бүтөт да, жогорку билим вузда. Аны бүткөндөн кийин, андан кийин ал нерселер башталат да. Ошондо жетишкендиктерге кантип жаш возрастта эле жетиштиңиз? Ошого таң калып атам да. Кантип убакытты үнөмдөдүңүз, кантип иштедиңиз? Мен ошо аңтаңмын да, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи адам баласында максатынан планы болсо, көздөгөн максатына бир канча убакытка жетпей эле эрте жетсе болот да. Мен ушул көп ийгиликке жетимдин бир себеби, жаш болсом да жеткен себеби бул менин майыптыгым. Менин майыптыгым бул көп эртерээк өзүмө келгенге, эртерээк башкаларга салыштырмай ийгилик жетиме ар дайым мага көмөк көрсөтүп, алдыга умтулуума мүмкүнчүлүктөрдү жаратып берет. Алгачкы жолу мен 2019-жылдан баштап шаарга келе баштагам. Окууга өткөм Ош технологиялык университетинин колдонмо информатика адистигинде. Азыр ошол эле университетинде мугалим болуп иштеп жатам. Оштууда. Ооба. Негизи 2019-жылга чейинки менин 2019-жылдагы меңдайым менен 2019-жылдан кийинки меңдайымдын ортосундагы бир чоң өзгөрүүлөр бар да. Анткени 2019-га чейин мен айылда жашаган кызмын. Айыл жергесинде көбүнчө өнүгүүгө шарттар жок. Өнүгө албайсың. Өнүксөң дагы сөзсүз түрдө бир тоскоолдуктар жаралат. Интернет жок биринчиден. Экинчиден бир эле комфорттуу жашайсың. Бир көргөн нерсең, бир кылган нерсеңди кайрага эле жасай бересиң да, шарт жок. 2019-жылы шаарга келгенден баштап өзүмдү өнүктүрө баштадым. Мен ал учурда аябай тартынган, өзүмдүн оюмду билдире албаган, бир эле чөйрөдө жашап жүрө берген, өзүмдүн майыптыгымды кабыл албаган, өзүмдү сүйбөгөн, өзүмдүн максатым жок, эч кандай жашоого үмүтүм жок кыз болгонмун. 2019-жылдан баштап Ошко келип, менин мындай бакытым ачылды десем болот да. Буга себепкер биринчи Чынар коомдук фонду Найзык кыз майыптуулар кыз келиндерди колдоочу уюму, андан сырткары равенство уюму. Андан кийин эле мен эң чоң ийгиликке жеткерген бул Агахан фонду жана Касамин долбоору. Ушул уюмдар мени алдыга сүдүрөп, мындайча айтканда үмүтү жок кызды үмүттүү кылып, жумуш менен камсыздап, максаттуу кызга айландырды да. Эгерде биздин Кыргызстанда ушундай уюмдар жок болгондо, көпчүлүк майыптуулар эмес, деги эле жөнөкөй дени сак адамдар дагы адамдарга деле мындай минус, кандай десем, өсүп өнүгүшүнө шарттар түзүлмөк эмес. Ошол уюмдардын аркылуу мен ушундай ийгиликке жетип турам. Бирок ошо уюмдарды дагы
таап изденген, сизге рахмат да. Ал уюмдар бар экенин көп эле билбейт же билсе эринишет. Ойчу ал уюмга барып көп болсо семинардан эмне өзгөрмөк эле деп. Ошол уюмду кантип таптыңыз анан? Сизге бирөө сунуштады же интернеттен таап алдыңызбы өзүңүз? Негизи мен ийгиликтүү кызмын. Ийгилик мага өзү эле келе берет. Бунун бир себеби бул менин майыптыгым деп ойлойм. Кудай мага ден соолугум алып койсо да, мындай кандай десем, Башка жактан жол ачыптыр да сизге. Ошондой, ооба, ошондой да. Мисалы биринчи уюмга Чынар коомдук фондунда мени бир кыз сунуштаган. Ал жакка барып көтөрүлдүм. Ошо майыптыгы бар кыз сунуштаганбы, ошол жака барсаң деп? Ооба. Мындай чыкканда бир жака кирип алсам, мага көптөгөн булактар өзүнөн өзү эле ачыла берет. Найзик кызга келгенде деле жөндөн жөн эле бир курска окуп калып, психолог болуп, уже ал жакта эле жумушка орношуп калдым. Кассамин долбооруна деле жөн эле айылдан ага себепчи жеңем болгон. Жеңем ар дайым колдоп келип, ошол уюмга кирип көрбөйсүзбү дегенден киргем, ал жактан деле чоң ийгиликке жеттим. Ошол бир эле проекттин жардамында айылга Өзгөн району боюнча Ясково деген общественное объединение бар. Ал жакка бир жыл төрайым болуп иштеп жүрдүм. Ал жактан иштеп чыккандан кийин көтөрүлүп Агахан фондуна жумушка кирдим. Социалдык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча эксперттин жардамчысы болдум. Ал жактан 6 айча иштедим, анан биздин проект бүтүп калды. Сизде аябай көп жетишкендиктер бар экен. Коомдук уюм тарапта же болбосо ошол бизнес тарапта. Анан депутат болбой эле ошол жакта аркалай берсеңиз болбойбу? Башыңызга эмне кыла сүйүп дейм да депутаттыкты. Эмнеге депутат болуу зарыл болду сизге? Бул сунушту көп эле берет. Биринчиден менин ата-энем дагы каршы болгон. Депутат болбой эле кой, депутаттар деген жаманатты деген атка калып калат. Бир нерсени жеп койдум деген атка каласың. Эң жакшысы өзүңдүн бизнесиңди таап кете бер деген. Мен ага деле каршы болдум. Биз сени шайлабайбыз дегендер деле болгон. Мен өзүм үй бүлөмөн шайлабасаңыз шайлабаңыз, мен баары бир өзүмдүн күчүм менен өтөм деп сөз бергем. Ошондой да болгонбу? Ооба. Анан алар деле жөнүнөн айтпайт. Жон гана жаманаттык атка калба деген максатты эле айтат да, күйүкчү. Эч кандай көрө эмес. Анан ошондой болгон. То есть өзүңүздүн өжөрлүгүңүз менен депутат болом деп депутат болупсуз да. Ооба. Ошол депутат болуу сизге кандай нерсени ачып берип атат? Депутаттык болуу мага биринчиден өзүмдүн милдетимди так билгенге үйрөтүп атат. Экинчиден бул жашоого мен эмне үчүн жаралдым, эмне үчүн кетем, эмне үчүн бул жашоого келип эмнелерди кылышым керек, мен кимге жардам бере аламын, ушундай суроолорго мен жооп алып атам да. Эң негизгисичи. Мындайча айтканда, депутаттык мандат сизге элдерге көбүрөөк пайда алып келгени, жардам берет экен десем жаңылышпайм да, туурабы? Мисалы азыр сиз депутат катары Баш Төбө айыл өкмөтүнө депутатсыз, бирок Ошто иштейт экенсиз да. Ошто иштеп көп убактыңызды эле шаарда болгондо ошол Баш Төбө айылындагы проблемаларга жакшы сиңирбей калам деген коркунуч жокпу сизде? Менде эч кандай коркуу сезим жок. Анткени 2020 бери Кассамин менен иштегендиктен основной айыл жергесиндеги көйгөйлөрдү чечүү максатында ал жакта иштеп келгенбиз да. Көйгөйүн так билем. Айыл жергесинде основной электр жарыктандыруу боюнча, жолдор боюнча жана ошондой эле жаштарды өнүктүрүүчү атайын борборлор жок, аларды билем ясно. Мага көйгөйлөр мага эч кандай тоскоолдукту жаратпайт. 2 жакта, 3 жакта иштесем деле. Анткени мен башында айтпадымбы, ийгиликтүүмүн депчи. Мисалы жумушта деле алып кетип атып, ар дайым мени колдошот университеттагы. Сен бир гана нерсе менен чектелбе, бардык нерсе менен алектен. Мисалы депутаттыкта кечке эле сессия боло бербейт, кечке эле бир айыл жергесине бара бербейсиң, бир өзүнчө бир мындайча айтканда мындай убакыт менен барабыз. Расписание, то есть түзүлгөн сыяктуу да. Азыркы кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп койдум. Азыркы шайлоолор башка нукта өттү да. Мисалы үчүн аралыктан шайлоо деген норма кирди. Анан бюллетендерди мурда эгерде алдын ала даярдалып келсе, азыр бюллетендер ушул жерден чыга баштады да. Ошол жаңы ыкмалар сизге депутат болгону же жаштарга депутат болгону жардам бердиби же ал ыкмалар кереги деле жок беле? Кээбирки жаштар айтат экен, шайлоого барбайбыз, биздин добуш турдап алат, анан ошол электрондуу урнага ишенбейбиз деген
түшүнүк менен шайлоого барышпайт да. Деги эле жаштардын шайлоого катышуусу аябай төмөн да. Ошол ыкмалар жаштарды көбүрөөк тарттыбы, кандай ойлойсуз? Добуш берген аралыктан шайлоо жардам бердиби? Аралыктан шайлоого жардам берди. Азыркы учурда технология өнүккөн эмеспи? То есть бат биринчиден убакыт үнөмдөлөт, экинчиден болсо катачылыкты жок десек болот да. Мисалы мен айыл жергесинде 156 добуш алдым. Эч кандай агитация жүргүзбөй, даже өзүм барбай. Көпчүлүгү мени жаштар колдоду. 18 жаштан 30 жашка чейинки жаштардын көпчүлүгү. Ошо баш дөбөдө жашаган жаштар, алар ошо маалда баш дөбөдө жүргөн жок да, башка жактан туруп шайлады да, ошо аралыктан шайлоо ыкмасын колдонуп, туурабы? Абдан жакшы. Азыр силерде 21 депутат бар экен, ошол 21 депутаттан 10 аял киши деп уктум да. 11 даже. 30%тен бул 51-55% болуп атат да эми. Жана квотадан даже ашык. Демек силердин айылыңар айымдарга көбүрөөк ишеним артат экен да. Айылыңарда эркектер дагы аял кишилерге добуш бериптир да анда, туурабы? Кандай десем, бул мисалы азыркы 2024-25 жылга караганда баштапкы депутаттык шайлоолордо көбүнчө конкуренция аябай көп болгон. Анан талапкерлердин да саны көп болгон. Менин билишимче, буну көпчүлүк эле айтып атат. Бирок 2024-жылы талапкерлердин саны аз. Депутаттар азыр эмнелерди чече алат? Депутаттар азыр основной айылдын көйгөйлөрүн алып чыга алат, бюджеттерди бөлүштүрүү боюнча. Жана ошондой эле элдеги көйгөйлөрдү талкуулап алып чыгуу боюнча. Основной менин билишим боюнча ошол. Негизи мен бул жакка эчтекени билбей эле келдим. Анткени мисалы өзүмдү ар тараптан сынап көргүм келет. Бул учурга чейин ырдап да көргөм, бизнести да алып жүрдүм, салондо деле иштеп көргөнмүн, кулинария боюнча дагы, айтор клубтун мектебинде да окугам, журналистика боюнча. Мындай чыкканда өзүмдү эчтекеден чектегим келбейт, ар тараптан өнүккүм келет. Депутаттыкка деле келген максатым, мен бул жашоого майыптым бар болуп келдим. Значит, биздин Кыргызстанда ошондой көйгөйлөр бар экен. Аны эмне үчүн башкалар көтөрбөйт? Ошону мен көтөрүп чыгышым керек. Эмне үчүн көтөрбөйт? Анткени көбүнчө саясатка жана депутаттыкка жалаң денис адамдар келет дагы, майыптыгар жарандардын көйгөйүн элестете алышпайт. Биз баскан жолду алар басып көрөлүк болгондуктан алар билишпейт. Ошол нерсени депутат, то есть жергиликтүү кеңештин депутатында сөзсүз майыптыгы бар жаран болсо, бардыгы бир укукка ээ болушат болчу. Анан инклюзивдүү чөйрө түзүлмөк да. Бирок азыркы учурда инклюзивдүү чөйрө деген кандай? Мына көрүүчүлөргө түшүндүрүп берип койсуз? Инклюзивдүү чөйрө деген бул бардыгы бир чөйрөгө бирдей укукка ээ дегенди билдирет. Мисалы азыркы учурда жумушка орношсоң, же болбосо коомдо эле основной майыптыгар жарандарды бөлүп коюшат. Бул инвалид экен, колунан эчтеке келбейт. Буну жумушка албай эле коелу. Если жумушка алсак, бул жакшы бүтүрө албайт. Эгерде биз бунун ордуна ден сак адамды алсак, караңыз 2 эсе бат бүтүрөт деген сыяктуу бөлүп коет да коомгочу. Эгерде биз баарында шарт түзүп, инклюзивдүү чөйрөнү түзсөк, ушундай көйгөйлөр келип чыкпак эмес. То есть инклюзивдүү чөйрө деген бул ошол со адамдар бардыгы бирдей укукка ээ, түшүнүк менен мамиле кылып, өзүн кандай көрсө ошондой коомдогу жашоо неме мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды да бөлүп карабай, ошол өзүнө окшоштуруп кабыл алып, анан кийин тең мүмкүнчүлүк жумушта, немеде, концертте, кино көргөнү, ошондой шарттарды түзүп берсе деген ой неме экен да, түшүнүк экен. Баш дөбөдө канча майып бар? Баш дөбө айыл өкмөтү боюнча да, менде ал жөнү так маалымат жок. Менин билишимче 20дан ашык. Канчадан? 20дан ашык менин билишимче. Ашык. Эми жаштар депутат болуп келгенде башкача иштеп башташат экен да. Ошон үчүн биздин подкаст ошентип аталат да. Биз башка айыл өкмөттөн да көрүп атабыз. Жаштар келгенде башкача инновация менен иш башташат, бюджетти башка тараптарга бура башташат экен, жаштарга же болбосо ошол аялдарга.
Сиз өзүңүз депутат болуп иштегенде кандай жаңы ыкманы колдоном деп атасыз? Сиз мына информатика боюнча эжеке экенсиз, өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздө кандай ыкмаларды колдоном деп атасыз депутаттык ишмердүүлүктө? Негизи башында көбүнчө бюджетти бөлүштүрүп атканда айыл жергесинде чоңдор өзүнө көздөшчү экен да, жерлерге өзүнүн кызыкчылыгынабы? Өзүндө эмне муктаж болсо ошол нерселерге. Анан бул жылы болсо негизи менин айыл өкмөтүм өзү жакшы, баарына так бирдей мамиле кылышат. Бунусунда болсо бюджетти биз көбүнчө жаштарга арнадык. Основной жаштардын билимин жогорулатуу максатында акысыз ОРТ китептерин алып келүү боюнча, лидерлик качествосын жогорулатуу максатында. Ошолорго акча бөлдүңөрбү жергиликтүү бюджеттен? Бөлүштүрдүк, Сонун. Анан өзүм кесибим информатика адистиги болгондуктан бир канча уюмдар менен иштешип эле келип атабыз. Бурса Агахан менен биргеликте жана ЮНИСЕФтин Айдем деген программасы менен биргеликте айыл жергесибизге жаштарды азыртадан окууну бүткөндөн кийин кыска мөөнөттүк курстарды окутуп, жумуш менен камсыздоо боюнча программасын киргизип жатабыз. Анткени бул нерсе менин деле башымдан өткөн. Жаштар основной азыркы учурда эмнеге муктаж экенин тактап жана окутуу максатында. Анан көбүнчө депутат болгондо эле сразу соцсеттерди жакшы алып барамын. Депутатымды жарыялаганда ар кандай сунуштар келет экен да. Сен депутат болуп шайландың, эми биздин көйгөйлөрдү дагы аныкта депчи. Основной мага келген суроолор майыптуулар жарандарды жумушка орноштуруу боюнча болуп атат. Бизде 2-чи сессия болуп өттү айыл өкмөтүбүздө. Январдын 21-inde болуп өттү. Анан көпчүлүк биз ошол жака барарда мага кызыктуу болгон бирунда кандай сессияны карайбыз деп. Бул жака мен 2-чи жолу барышым, депутат ошондо менде маалымат жок. То есть кандай иштерди алып карат, ал жөнүндө менде толук маалымат жок болгондуктан элдерге деле жарыялагам история аркылуу. Саламатсыздарбы, бизде ушундай сессия болуп жатат. Сиздерде кандай сунуштар бар айыл жергесинде? Алдын ала сиз сессияга кетип атып, өзүңүз социалдык баракчадан сурамжылоо өткөзөт экенсиз да, мындайча айтканда, мини сурамжылоо. Анан основной бизде Өзгөн районунда майыптуулар жарандардын уюму бар. Алар менен да сүйлөшкөм. Бизде ушундай сессия болот экен. Давайте биз майыптуу бар жарандардын кандай укуктарын да карасак болот, кандай сунуштарды берсек болот деп айтканда, алар сунушун айтышты. Майыптуулар жарандардын көпчүлүгү айыл жергесинде жумушу жок болгондуктан, чоң гана отуруп калгандыктан, акчасы жок болуп, основной көбү светтерин төлөй алышпайт. Сууларга акча төлөшөт алар. Мүмкүн болушунча ошону кыскарталы. Аларга кандайдыр бир процентин тарифти азайталы деген, көмөк көрсөтөлү деген сыяктуу сунуштарын айткан. Мен айыл өкмөткө сессия киргизгенмин. Алар болсо кандай десем жок дешкен жок. Буну буюрса дагы кийинки сессияда карайбыз. Мен өзү жергиликтүү кеңештин депутаттары менен иштөө тажрыйбамда, эми 10 жылдан ашык иштейм да жергиликтүү кеңештин депутаттары мененчи. Көп эле депутаттар жанагы үгүт кампаниясында ооба элдер менен баарлашабыз, элдер менен кайтарым байланыш түзөбүз деп айтышат. Бирок мандат алгандан кийин эле эл менен элди унутуп калат дагы, эл менен ажырым болуп калат да. Сиз өзүңүз ошол байланышты эми бир эле майыптыгы бар жарандар менен эмес, башкалар менен дагы, башкалардын муктаждыгын да чечесиз да, эми туурабы? Айыл өкмөтүнүн депутаты болгондон кийин өзүңүздүн айылыңызды эмес, ошол баш төбө айыл өкмөтүнө канча айыл болсо ошолордун дагы муктаждыгын чечесиз. Мына сизге дагы жаштар кошулду. Ошол себептен сиз кайтарым байланышты кантип түзүп баштайсыз эми мындан алдын? Основной соцсет аркылуу, андан сырткары айыл жергесине барып кыдыруу менен, свод анализдерди жүргүзүү менен, основной ушуларды. Отчет бересиз да, Конечно. То есть канча бир жылда канча жолу отчет берем деп ойлойсуз? Негизи мен 3 айда бир отчет берем деп ойлойм. Анткени бул учурга чейин Касамиңде иштеп жүргөндө турайым болгондо ар 3 ай сайын отчеттер берип турчумун айыл жергесине. То есть бул кандай болот? Айылга заранее жазасыз. Ушунчанчы күнү мен жашоочулар менен жолугушам, келиңиздер, мен өзүм ишмердүүлүгүм жөнүндө айтып берем, анан силер менен байланыш түзөлүү деп жарыя кылып бир күнү, анан барып чогултасыз да, Негизи бир жума мурун жарыя кетет. Ага чейин элдер даярданышат. Эгерде биз 2-3 күндөн кийин бере турган болсо, көпчүлүгү даяр эмес болуп, мындайча айтканда жыйынга жакшы катыша албайт. Анан көйгөйдү деле так аныктай албайбыз.
Менин планымда 1 жума мурун беребиз. Андан сырткары бул 3 айга чейин эмне аткарылды, эмне аткарылбады, мындайча айтканда отчетлукту жүргүзөбүз. Өздөрүнүн баасын беришет. Эгерде кандайдыр бир комментарийлер болсо, ошону кайрадан карап чыгабыз. Бирок сиз ноябрдан бери, депутат болгондон бери пока жолугушуулар боло элек, Ооба, боло элек. Биздин биринчи сессия декабрда болду, экинчи сессия эми январда болду. Ошондо Бизде бюджет эми бөлүндү. Ошондо сиз жашоочулар менен качан жолугушасыз? Шайлоочулар менен мартта деген планыңыз бар, Мартта алдын ала жарыя кылып, анан кийин ошол 2 квартал боюнча отчет берет экенсиңер, Абдан жакшы. Азыр эми жаш депутаттар тажрыйбасы жок болгон үчүн окууларды издейт да. Кантип эффективдүү депутат болуш керек, кантип бюджетти бекитиш керек, кантип ошол тарифти бекитиш керек. Эмнеге деген жергиликтүү кеңештин депутаттары тарифти да бекитет да. Сууга, таштандыга жана башкаларга тарифти. Ошолорду каяктан окуйсуз? Бизге негизи ошол боюнча маалыматты айыл өкмөттөр өздөрү берет, китепчесин берет. Китепчесин жакында эле алдым. Бул учурга чейин мен экспертим бар болчу. Ал Нарын областында жергиликтүү кеңештин депутаты. Анда эле майыптыгар кыз. То есть депутаттыкка аттанганга чейин 2024-жылы майдан баштап аны менен мамиле кыла баштагам. То есть экспертим боло баштаган. Ошо Нарындагы депутаттан консультация алып жүрүпсүз да, мурда депутат болуп, тажрыйбасы бар депутаттан консультация алып жүрүпсүз да, жакшы. Азыр байланышыңыз бар да ал эжеке менен, Азыр ар тараптан колдоолор бар менде. Бир эле ал менен чектелген эмесмин. Бизде Ош областында аялдардын демократиялык сети бар. Бул основной айымдарды депутатка өгүттөө боюнча, депутатка тапшыртуу боюнча ошол жактан эле окудум. Анан эң негизгиси бизде Найзик кызда Астра деген эжекебиз бар. Ал основной депутаттыктар менен иш алып барат. 2024-жылдын башынан бери Мерим эжеке менен жана ошол Найзик кыздын депутаттыгы менен көп маалыматты алып, ушундай. Найзик кыз деген ал коомдук фондбу, Найзик кыз бул кыз келиндерди колдоочу коомдук фонд, уюм. Сиз өзү келечегиңизди кантип көрөсүз? Мисалы, депутаттардын өзүнүн 4 жыл немеси бүтөрдө. Азыр эми жергиликтүү кеңештин депутаттары 5 жылга келип калды. Мөөнөтү бүтөрдө, ал ошол депутаттын ишмердүүлүгү боюнча бир ассоциация пайда болот да. Мисалы, бул депутат сууну чечкен, бул депутат айым бюджетти жакшы билген, бул депутат айым отчеттукту неметкен. Сиз өзү кандай ойлойсуз? Шайлоочулардын эсинде кандай депутат айым катары калгыңыз келет? Депутат, то есть айыл жергесинде бардык көйгөйдү чече алган күчтүү айым катары өзүмдү элестетем. 5 жылдан кийин биздин айыл мындайча айтканда өнүккөн айылдардын бири болот деп ишенемин. Ар тараптуу мындайча айтканда лидерлик жактан, бизнес жактан, инфраструктура жактан дагы өнүккөн айылдардын бири болот жана катарына кирет деп толук айта аламын. Ошол. Рахмат. Эми сизге акыркы суроо. Мына жаштар, саясатка аттанган жаштарга коркунуч менен караган эми жаштар ойлойт экен да, саясат бул чоңдордун иши. Биз бизнес кылып эле тезирээк акча таап байышыбыз керек депчи. Анан бирок сиз ошол бизнестен да сырткары саясатты кызык көргөнсүз да. Ошол саясатка аттанам деген жаштарга кандай сунуштарыңыз бар эле? Эмнеден башташ керек? Кантип лидер болуш керек саясатта? Кайсы сеттерге кириш керек? Же болбосо кимди угуш керек? Кимди көрүш керек YouTube'дан? Ошо өзүңүздүн тажрыйбаңыздан айтып берсеңиз, мына камерага карап жаштарга кайрылуу кылсаңыз болот. Негизи биз эч кандай өзүбүздү принять этпейинче биз эч качан депутат боло албайбыз. Биринчиден өзүңүздөрдүн үстүңүздөн лидер качество боюнча, адам укуктары боюнча жана ошондой эле ораторлук мастерство боюнча биринчи билим алып, андан соң өзүңүз ишенген, өзүңүз жакшы көргөн, сүйгөн жана кумир туткан бир экспертти дайындашыңыз керек. Качан сиздин экспертиңиз же болбосо насаатчыңыз болгондо сиз көп ийгиликке жете аласыз. Анан үчүнчүсү болсо бул так көйгөйдү биле алган,
сиздин көйгөй актуалдуу маселелердин бири болуш керек, жана бул депутатка чейинки 2 жылдык арасында түзүлгөн маселелердин бири болуш керек. Ошол. Анда эмесе рахмат бизге келип ушу кызыктуу маек түзүп бергениңиз үчүн. Сизге биз депутаттык ишмердүүлүгүңүзгө ийгилик каалайбыз. Кийинки жолугушууга чейин саламатта болуңуз. Балким 2 жылдан кийин жолугушканда сиз сонун нерселерди ачып бересиз деп ойлоймун. Эми азыр эле ишмердүүлүгүңөрдү баштабадыңыздарбы, Рахмат ошол сиздерге дагы чакырганыңыздарга. Ошол. Анда эмесе биздин маек ушуну менен бүттү. Биз менен кошо болгонуңуздар үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки подкастка чейин саламатта болуңуздар.